Бүгін 26 майда Қырғыз Республикасының Министрлер Кабинетінің төрағасының орынбасары УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев Ош шаарындағы Валентина Терешкова атындағы мектеп-интернатының жаңыдан құрылып жатқан имараттарын көріп шықты. Буга чейин президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык Камчыбек Ташиевдин жеке көзөмөл астында аталган интернат толугу менен жаңыдан курулуп баштаган. Жана ушул жылдын жаңы окуу жылына пайдаланууга берүү тапшырмасы коюлган болчу. Бул жака ачылышына назмен бирсире көрүп кетсем, көзүбүз жетсе, өзүбүз расмий каттарды бере баштайбыз. Бул жака ошол Терешкова, Валентина Терешкова өзүнүн алып келгенге кылабыз. Орус думасынын депутаттары, тияктар топтошет. Расмий адамдар көп келет. Ошондуктан бул баары соответствующий образом өзүбүз көзөмөлгө алышыбыз керек да. Макулбу? Директор таштап коебуз. Барлығы штаб менен камсыз кылдыңарбы? Штаб мугалимдер менен, тарбиячылар менен, жана башкалар менен камсыз болуп бүттү баардыгы. Штат иштелип атат азыр. Жаңы курам иштелип атат. Анан статус боюнча азыр биз 9 жылдык элек го, азыр 11 жылдык болобуз да, ошого начальник менен азыр сүйлөшүп атып, жалпы билим берүүчүлүк болуп. Штатка расписание түзүш керек. Канча мугалим иштейт, кандай мугалимдер иштейт, тарбиячылар кандай болот, поваруна чейин, кароочусуна чейин бүт баарын даярдап чыгарып уже где-то 1 августтан башталабы, канча башталса? 1 августтан жумушка чыгабыз. Жумушка чыгабыз дейт, 2 айда калат. Камчыбек Ташиев тийиштүү тараптарга интернаттын ишмердүүлүгүнө байланыштуу бир катар тапшырмаларды койду. Айрыкча балдарды камсыз кылуу жаатына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын эскертти. Ар классы, химия классы, химиялар, лабораториясы менен, физика классы, физика, математикасы, математика, адабият, тил, орус тили, кыргыз тили, соответственно, ошого баягы көргөн жаргактары менен өзүнүн эмелери менен сону оформлоо этиш керек. Кажется, ушуну уже башташ керек. Бөлүм иштеп атат үстүнө баягы карап дизайн. Себеби дегенде убакыт аз эле калды. Бул жердин объему көп. 1 класс, 2 класс эмес да. Класста канча класс бар? 40 класс. 40 класс. 40 класса барып өткүчөктү. Не деген түйшүк болчу. Азыр процессте, азыр иштелип Дизайнда. 40 класс эмес, сиз коридорлорду оформлоюңуз керек. Мектептин өзүн оформлоо. Мектептин өзү дагы таптаза мындай сулуу, сонун татынакай болуш керек да, туурабы? Ооба. Ошон үчүн аны дагы сиздин моюңузда болот. Жумуш көп экен. Анан силер биз августта бүтөбүз деп карап отурбасак, эртерээк бүтүп, бул эмелердин колуна бериш керек. Мугалимдердин колуна. Мугалимдер, дизайнерлер оформление башташ керек. Оформление азыр жүрүп атат. Тазаласа эле баштайбыз деген. Даяр. Bir kabahatçıda kaç dakika var? Ал жакта 150, азыр бул жерде 120 иштейт. 125. Көйсө. Hayır, Азыр 500 болот. Eski kişilik ev olur. Бұл жерде 200 киши жатат. Ал жерде 3 блок кетет. Ол жерде 200 жатат. Эки захват болобуз. 2 de 100 saat. Егер 125'te kala durgan bolsa, sizde 500 dolar durgan bolsa, 500-700 dolar olsa. 4 saat kalsın. Питанияга 500 кетет да жаткандар. Erte bilen abiyet keç bulundu. Yürüyor lazım. O yüzden çok problem başka 123 gün böyle 125 girseç. Проект жолдойсуз өзүнөн. Булар жасайды, молор жасайды калганын. Булар жасайды, мага айтпаган. Сиз булар жасайды. Микроавтобус жасалган. Микроавтобус не кыласыз? Керек да. Биз сынактарга, нарыктарга барабыз. Канча адам? Кинотеатрларга барабыз. Канча адам? 3 класс бата турганда 18-20 20 адам да? 20. Боз үйдү не кыласыз? Боз үй улуттук баалуулукко керек. Кайерге коесуз? Мына сыртта месталар бар. Сыртқа қойғанмен боз үйдің үстін жабыш керек болады. Боз үйді жаппасаң, екі жолы жамыл жайғаннан кейін шіріп болады. Мен өзім боз үй қойғанам, жақсы сақтайды. Саташты білесіз бе? Хорошо, вопрос нет. Ред экран алса болады, актовый залда. Интерактивный панель. Интерактивный панель. 5-6 штук. Доска да? Интерактивный доска жылан тұрған электрон. 5-6 штук алыш керек. Көп болса еще жақсы. Былтыр жылмадык алып келип берген барлығы да. Жоқ, ал интерактивный доска, ал доскадан жылбайт экранды. Музыкалык аппаратура, жана музыкалык инструменттер, спорттук инвентарлар, улуттук баалуулук болгон 2 боз үй, окшош кийим, единая форма, это что такое?
окуучуларга ошош форма алсак болот. Илгеркиде кейзем формасы. Нақтай тіктіш керек те барлық жерде. Onun için memleket береді. Бізге мемлекет берші. Шын айтқанда мен білемін, бізді келгенімізде, бірінші сентябрь келгенімізде размерлеріміз алып келдіғын, анан кейін алып келіп ар бірімізге береді. Ақ көйлек, костюм шым, ботинка береді. Социалдык тартмакка керек экен. Беріп ошол жерде бізді мемлекет бізді баққанда, мемлекет бізді баққан, біз интернатта оқығанымыздачы. Эми азыр ушундай бар мемлекет? Жоқ та. Ошону киргизсек болобу? Ошону кантип киргизсе болот? Ошону ойлоп тапса болот, ошону ойлоп койбойсо болот. Себеби бул түштүк жергесиндеги эң чоң жана эң бир мындай заманбап болгон интернатты жатак. Мындай мектеп жок, и дагы болушу да болбойт да белгисиз. Туура? Бизге мына мектеп биз окуганда, ошол мектепте окуганда жайка кышкы мамлекет берет эле да. Пальто берет эле, кышында пальто берет эле, башыбызга тумак берет эле. Окшош келди. Мамлекет ушинтип берет эле да. Бардыгыбыз козудай болуп, окшош кийинип алып туруп, анан кийин окшош мектепке кирип чыгат элек, окшош чыгат элек, бири-бирибизди таанып айта калат элек. Ушундай болчу эле да бул интернат. Эми азыркы интернатты кандай кылып уюштурабыз? Муну жергиликтүү бийлик органдары карашат эле. Эгерде сиздердин колуңуздан келбесе, анда центральный властька кайрылыңыз да бийликтерге. Кандай кылабыз? Ушу мектепте мына 500 баланы биз постоянно ушуну камсыз кылсак канча акча кетет? Баягы айткандай бир сыйра кийим, зимний летний бир сыйра кийим, менен камсыз кылсак канча акча кетет? 500 бала. Бир балага летний кийсек 5000 сомго кетеби? 5000 сомго. Летний зимний болуп кетет. Зимний 5000 сом болсо 10.000 сомго. Бир балага 10.000 сомдон кетсе 700. жылына 700-500 миң. 500 жатат, ошолорго каржылайбыз. Анан берки 200 сатып алат. Себеби алар мына жергиликтүү тургундардын балдары алар 500 деп коелу, 500'de 10.000 сомдон кетсе 50 миллион болобу? 5 миллион. 5 миллион сом болобу? 5 миллион сом болсо 5 миллион сом бизге чыкууга кетет. 5 миллион болот да. Азыр анан питаниябыз 4 малга бизге 110 сом берилет да. Ошондо өтсө болот. Аны ордер деп коелу. Азыр кийинки сен бүтүрүп алайлы. 5 миллион сом сиз үчүн эмне? Ушул интернаттын, жатак интернаттын балдарын камсыз кылыш үчүн, бир сыйра кийим менен жазгы жана кышкы кийим менен камсыз кылыш үчүн 5 миллион сом мэриядан бөлүп коюш алып көп акча эмес. Эгер сиз бөлөт болсо, аны биз бөлүп беребиз. Жарайт. Анын 110 сомдон экен. Тамагыч. Мамлекет 110. 110. Бул мындай интернат жок. Бул интернатка кичи көбөйтүп берсек болобу? Болот бекен мындай. Карасаңар болобу? Сен кайерден карайсыңар аны? Эмеден бе? Biz kararız. Biz kararız. Көркемlikте карайсыңар. 110 эмес, 150 кылып койгула. Балдар тамагаш, азыр тамагаш кымбаттады. 150 сомдон бир балага болсо, 500 балага 150 сомдон 750 миң сом болот. Aynen. Çok kadar. Yok, İtalya'da kararız. Питаниясы bizim Meryem oyunda da. Полностью biz karar veriyoruz. По городу уж. Ошону караңыздар. Все, питание менен эмеси. Окшош кийим болду. Сизде микроавтобус эки микроавтобус. Бирөө. Же экөөнү бериш керек. 26'dan экөөнү бериш керек дагы жазып коюш керек. Мектеп интернат эшке болот депчи. Шектuna bolduruyoruz, biz alып беребиз деген бүтүрүүчүлөр келип атат. Микроавтобусту дагы бирөөнү алып берели деп бирөөлөр келди. Экөөнү алабыз деп атпайбы. Микроавтобустан экөө, боз үйдөн экөө, спорттук инвентарь. Биздин комитет спорттук инвентарларды алып берген. Жарайт. Хорошо? Кандай спорттук инвентарь керек? Спорт залды көрсөткүлө, спорт залына барып этип берди. Жакшы. Макулбу? Муну ичине бир спорт залга барып этесиңер, сыртынан воркаут. Жарайт. Бир жерге бир воркаут алып бересиңер. Макулбу? Музыкалык аппаратураны мага мен аны өзүм караштырайын. Интерактивдүү досканда карайбыз. Валентина Терешкова атындагы мектеп-интернаты 700 орунду болуп, 500 баланын жатып окуусуна ылайыкталып курулууда. Интернатта спорт залы, спорт аянтчалары, эс алуу багы, санитардык бөлүм жана башка бардык заманбап шарттар түзүлөт.
Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы Ош шаары.